Саламатсыздарбы? Бүгүн мен математика илимдеринин эң эле кызыктуу темаларынын бири пропорциялар боюнча онлайн сабак өтмөкчүмүн. Негизи пропорциялар биздин күнүмдүк жашоодо кеңири колдонулуп келүүдө. Мисалы, технологияда, искусство, география, биология, медицина жада болбосо кулинарияда абдан көп кездешет. Мисалы, бир кыям жасаган 2 килограмм алмага 3 килограмм кумшекер жумшалат. 4,4 килограмм алмага канча килограмм жумшалышы керек? Албетте азырынча бул маселени чыгарыш татаал көрүнүшү мүмкүн. Ошондуктан белгилүү бир формулалар менен сиздерди тааныштыргандан кийин видеонун соңунда биргеликте аткарган аракет жасайлы. Практикада бир сан экинчисинен канча эсе чоң экендигин же болбосо бир сан экинчисинин кандай бөлүгүн түзөөрүн билүү зарыл болгон учурлар кездешет. Ал үчүн эмне кылуу керек? Мисалы, 10 саны 4 санын канча эсе чоң экендигин кантип табабыз? Албетте 10ду 4кө бөлөбүз. 2,5 бул тыйындык. Демек 4 10дон 2,5 эсе кичине экен. 2 сандын тыйындысы катышта аталат. Тыйынды бөлүү амалынын белгиси же бөлчөк сызык аркылуу жазылат. Мисалы, 10 бөлүнгөн 4 чамадан 4. Бул жерде 10ду 4кө бөлсөк 2,5 чыгат. Ошондой эле 5ти 2кө бөлсөк да 2,5. Демек 2 катыштын барабардыгы пропорция деп аталат. Биздин бүгүнкү темабыз. Бул жерде пропорцияга кирген катыштын мүчөлөрү пропорциянын мүчөлөрү болуп эсептелет. Мисалы, бул жерде мен тамгалар менен сиздерге формуланы түшүндүрүүгө аракет жасайын. А-нын Б-га, С-нын Д-га болгон бул пропорциясы. А менен Д бул пропорциянын четки мүчөлөрү болуп саналат. Ал эми ортоңку мүчөлөрү Б жана С. Бул жерде бизде бир формула пайда болот. Пропорциянын четки мүчөлөрүнүн көбөйтүндүсү анын ортоңку мүчөлөрүнүн көбөйтүндүсүнө барабар. Демек бул жерде А-га Д'ни көйткөн, Б-га С'ни көйткөн экөө барабар болот. Же болбосо бул формуланы ойлоп экөөнүн эч кандай айырмасы жок. Мисал келтирсек, 25-си 8-дин экинчиси. Азыркы формулага карап биз ортоңкуларды жана четтеги мүчөлөрдү көбөйтөлү. 20-ны 2ге көбөйтсөк 40 болот. 8-ди 5ке көбөйткөнүбүз 40. Экөө барабар. Демек формулабыз туура иштеп жатат. Ошондой эле экинчи жол менен Т3-ге көбөйтүп иштесек да болот. 5ке 8 40, 20-га 2 көбөйтсөк. Демек, ушинтип биз пропорцияларды оңой эле таба алсак болот экен. А эгерде бир мүчөсү белгисиз болуп калсачы деген суроо туулушу мүмкүн. Мындай жагдайда биз азыркыдай эле формуланы колдонуп тапсак болот. Мисалы, x бөлүнгөн 6 барабар 7 бөлүнгөн 2. Бул жерде деле биз жанагы эле формуланы колдонуп 6-га 7-ни көбөйтөбүз. Бул барабар 2-ге x-ти көбөйтөбүз. 6 жерде 7 42. 2x бул жерден x-ти таап алабыз 21. Демек 21 6 7-дин экинчиси. Бул пропорция. Эми видеонун башындагы мисалга кайтсак, 2 килограмм алма үчүн 3 килограмм кумшекер сарпталса, 4,4 килограмм алмага канча килограмм кумшекер сарпталышы керек? Биздин формулабызды колдонобуз. 2 килограмм алмага 3 килограмм кумшекер кетсе, 4,4 килограмм алмага канча килограмм кумшекер керек? 3 көбөйтөбүз 4,4 2ге x-ти. Бул 13,2 чыкса, x-imiz 6,6 чыгат экен. Демек, бул жерде 2 килограмм алмага 3 килограмм кумшекер сарпталса, 4,4 килограмм алмага 6,6 килограмм кумшекер сарпталышы керек. Бүгүнкү темабыз пропорциялар жөнүндө болду. Аман болуңуздар, баарыңыздарга чоң рахмат.